Саламатсыңар балдар. Кезектеги 3-чү чейрек боюнча география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Сабакка даярданып, көңүл буруп, сабакка активдүү катышабыз. Эмесе балдар, табышмак. Кооз жасанган эжелер күнү бою конокторду тосушуп, балы менен сыйлашат дейт. Кана балдар, бул табышмактын жообу эмне деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар. Демек, бул табышмактын жообу гүлдөр экен балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөрү. Сабактын жүрүшүндө өсүмдүктөр, дары өсүмдүктөр, токойлор жана токойлордун түрлөрү менен тааныштырабыз, аныктайбыз жана ошондой эле салыштырабыз. Кыргыз Республикасынын рельефинин калыптануу тарыхы бир нече жолу муз каптоолор менен коштолгон. Муз каптоонун этабында мурдагы өсүмдүктөрдүн түркүмдөрү жок болуп, муз чегингенде өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрү пайда болуп турган. Демек балдар, өсүмдүктөрдүн түрүнүн өзгөрүшүнө дагы бул муз каптоолордун рельефтин пайда болушунун таасири абдан чоң. Жалпылап айтканда, Кыргыз Республикасында тараган өсүмдүктөрдүн түркүмдөрүнүн калыптануусу миңдеген жылдарды камтыйт. Өсүмдүктөр дүйнөсүнүн ар түрдүү болушу географиялык абалга жана ошондой эле өлкөбүздүн рельефине дагы байланыштуу. Биздин өлкө бир нече биогеографиялык райондордун кошулган жерлеринде жайгашып, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн ар түрдүү болушуна шарт түзгөн. Мисал келтире турган болсок, жер ортолук флорасынын өкүлү болгон жапайы жүзүмдү кездештирсек болот. От чөптөр Гималайдан келген. Өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү Туран, Индо-Гималай, Япон, Кытай флоралык райондорго тиешелүү болгон. Көбүнчө космополит өсүмдүктөрү дүйнөнүн бардык жеринде өсөт. Мисалы, крапива менен камышты буга киргизсек болот. Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөрүнүн типтерин биз бир нече типтерге бөлөбүз. Чөл жана жарым чөл, талаалар, Альпы шалбаалары жана ошондой эле токойлор жана маданий ландшафттары деп бөлсөк болот. Мына ушул өсүмдүктөрдүн ичинен балдар Кыргыз Республикасында 200гө жакын дарылык касиети бар өсүмдүктөр бар. Жергебиздеги өсүмдүктөрдүн таралуу дагы чоң өзгөчөлүктөрү бар. Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө болгондуктан өсүмдүктөрдүн таралуусу бийиктик алкактуулукка баш ийет. Өсүмдүктөрдүн таралышында бийиктик алкактуулук ачык айкын байкалат. Демек өсүмдүктөрдү климаттык шартына, өсүмдүктөрдүн түрүнө жараша биз өсүмдүктөрдүн типтерине алкак боюнча бөлөбүз. Тоолордун этегинде чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрү, талаа өсүмдүктөрү, шалбаа өсүмдүктөрү, токой, субальпы алкагы жана нивалдык алкак. Эмесе алкактуулуктун эң төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан бул чөл. Демек, алкактуулуктун эң төмөнкү баскычында чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрү таралган. Чөл деп биз дайыма ысык жана кургак климаттуу аймактардагы ландшафттын тибин айтабыз. Алар суу жетишпеген аймактарда ариттик чөлдөр пайда болот. Жылуулук жетишпеген жерлерде көбүнчө муздак чөлдөр пайда болот. Жарым чөл, кургакчыл климаттын шартында талаа жана чөл өсүмдүктөрү менен аралаш өскөн ландшафттын зоналык тиби чөлгө караганда жарым чөлдө өсүмдүктөр көбүрөөк кездешип, бул жерде чөл жана жарым чөлдүн өсүмдүктөрүн кездештирсек болот. Мына ошон үчүн биз аны чөлдөн кийинки өсүмдүктөрдүн тибине өтүүчү жарым чөл өсүмдүктөрү деп айтабыз. Чөл жана жарым чөл бул климаттын кургакчылыгы менен айырмаланып турат. Чөл жана жарым чөлдөр өсүмдүктөрү көбүнчө өрөөндөрдө жана тоо этектеринде таралган. Негизинен өсүмдүктөрдүн басымдуу көпчүлүк бөлүктөрү булар ксерофиттер, бир аз бөлүгү галофиттер болуп эсептелет. Чөл жана жарым чөлдүн өсүмдүктөрү көбүнчө эфемерлер жана эфемероидтер. Кээ бир жерлерде бадалдар кездешип калат. Ал эми дарактар сейрек кездешет. Бул эфемер жана эфемероид өсүмдүктөрү өтө кыска убакыттын ичинде өсүп, өзүнүн өсүүсүн токтотот. Чүй талас өрөөндөрүндө жана Кыргыз Ала тоосунун этектеринде шыбактуу чөлдөр кеңири таралган. Мындан башка дагы биз бай алыштуу жана чекенделүү чөлдөргө бөлөбүз.
Ал эми муздак чөлдөр көбүнчө ызгаар чөл, бийик тоолуу аймактарда өсүмдүктөрү өтө сейрек, дээрлик, түбөлүк кыш өкүм сүргөн аймактар. Муздак чөл 3000 метр бийиктиктен жогору жайгашкан, өрөөндөрдүн таманын ээлеп жатат. Жылуулуктун аздыгы, катуу шамалдын болушу бул өсүмдүктөрдүн өсүшүнө абдан чоң таасирин тийгизет. Эмесе балдар, бул чөлдөгү өсүмдүктөр боюнча бир маалыматты көрүп көрөлү. Чөлдүн өсүмдүгүндө көбүнчө төөт экен. Чөлдөгү эң кеңири таралган өсүмдүк. Анын тамыры 20 метр тереңдикке чейин жетип, жай бою жашыл бойдон турат. Мына мунун өзгөчөлүгү ушул. Бул төөт экен өсүмдүктөрү чөлдөрдө көбүнчө эң көп кеңири таралган. Андан сырткары биз чөлдөрдөн көбүнчө камгактарды көрүп калабыз. Бул камгак деген ат менен белгилүү болгон, кургап калып, шамал менен чоң шар сыяктуу тоголонуп жүргөн өсүмдүктөр эсептелет. Бул көбүнчө чөлдөрдө кандайдыр бир тоголонгон шар сыяктуу шамалдын багыты менен жүргөн өсүмдүктөр экен. Эмесе кийинки суроо балдар. Талаалар чөлдөн эмнеси менен айырмаланат? А. Кургактыгы менен, Б. Нымдыгы менен, В. Тоо теги менен, Г. Туташтыгы менен. Кана балдар, убакыт кетти. Талаалар чөлдөн эмнеси менен айырмаланат? Азаматсыңар балдар. Демек, талаалар чөлдөн нымдыгы менен айырмаланат экен. Азаматсыңар, баардыгыңар тең сабакка активдүү катышып жатат болушуңар керек деп ойлойм. Эмесе балдар, биз кийинки өсүмдүктөрдүн тиби бул талаа. Талаа өсүмдүктөрү ландшафттын зоналык тиби. Ксерофиттүү жана мезоксерофиттүү чөп өсүмдүктөрүнөн турат. Бетеге, тулаң чөп, ак кылкан чөптөрү басымдуулук кылат. Алар кандай типтерге бөлүнөт талаалар? Чымдуу дан өсүмдүктөр басымдуулук кылган кадимки талаалар, шалбаалуу талаалар, чөлдүү талаалар жана эфемерлүү жана эфемереидтүү талаалар болуп бөлүнөт экен. Демек, биз талааларды 4 типке бөлдүк. Чымдуу дан өсүмдүктөр басымдуулук кылган, шалбаалуу, чөлдүү, эфемерлүү жана эфемероидтүү. Талаалар чөлдөргө караганда өсүмдүктөрү абдан көп жана нымдуулугу менен айырмалангандыктан флорасынын курамында 400-кө жакын өсүмдүктөрдүн түрү кездешет. Анын 20% димгөлүү чымдуу кылкандуулар болсо, 5% пияз түптүү өсүмдүктөр, дүйүм чөптөр жана өзөк тамырлуулар көп учурайт талааларда. Дагы бир өзгөчөлүгү балдар. Биз жайында талааларды жоогазындар гүлдөгөн учурда көрө турган болсок, аябай кооз аймак болуп эсептелет. Ал эми булар аябай кыска убакыттын ичинде гүлдөп куурап калат. Дүйнөдө жоогазындын 80ден ашык түрү эсептелсе, анын ичинен 70-ке жакыны Борбордук Азияда өсөт. Биздин өлкөдө 22-ге жакын түрү бар. Анын ичинен өзгөчө сейрек кездешүүчү түрлөрү бар. Аларды карап көрсөк, жоогазындын Колпаков жоогазыны, Король жоогазыны жана Кауфман жоогазыны. Бул Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү же болбосо жалпы дүйнөдөгү жоогазындардын эң сейрек кездешүүчү түрлөрү биздин Кыргызстанда өсөт деп айтсак болот. Талаалардын дагы бир өзгөчөлүгүнө ээ болгон бул Фергана өрөөнүнүн тоо этектеринде талаа өсүмдүктөрү өзгөчө шартта өсүп өнүгөт. Алар саваннага окшош жай мезгилинде, жаз мезгилинде, жай айларынын башында дүркүрөп өсүп чөптөрү жайдын толугунда куурап калат. Демек, талаалардын саваннага окшош болгон түрлөрүн биз Фергана өрөөнүнөн көрө алабыз. Талаа негизинен чарбачылыкта кеңири пайдаланылат, жайыт катары пайдаланабыз. Ал эми талаа өсүмдүгүнөн кийинки өсүмдүктөрдүн тиби бул шалбаалар. Шалбаа көп жылдык, негизинен өлөң чөп жана дан өсүмдүктөр басымдуулук кылган, нымдын жетиштүү шарттарында өскөн өсүмдүктөрдүн зоналык жана азоналык типтери. Шалбаалар дарыя жайылмаларында, токойлуу талаа жана талаа зоналарында таралган, маанилүү тоют берүүчү жана
жайыт жерлер катары колдонобуз балдар. Мына ушул өсүмдүктөрдүн ичинен биз азыр дары өсүмдүктөрдү карап көрөлү балдар. Дары өсүмдүктөр медицинада, ветеринарияда ооруну дарылоо, алдын алуу максатында колдонулат. Алардын дарылык касиети составындагы алкалоидтер, гликозиттер, витаминдер жана башка заттардын болгондугу менен негизделет. Демек, республикабызда азыркы күндө аныкталган 200-кө жакын дары чөптөр бар. Мына ошол айрым дары чөптөр менен дагы тааныша кетели. Бака жалбырак. Бака жалбырак бул жер бетинде кеңири таралган көп жылдык өсүмдүк. Кыргызстандын бардык жерлеринде кездешип, айрыкча арык жээктеринде, жол бойлорунда, тоо этектеринде, жайыттарда өсөт. Жалбырагы дарылык касиетке ээ. Андан дары даярдалып, ичи карын оорусунун, гастрит, колит жана башкаларга пайдаланышат. Кургатылган жалбырактардын маңызы жөтөлгө жана жара ооруларына колдонулуп жүрөт. Ит мурун, жапайы жана эгилме өсүмдүк, токой чегинде бадалдардын арасында, суу жээктеринде өсөт. Дары сырьёсу катары мөмөсү пайдаланылат. Аны күздөн баштап кышка чейин жыйнап алса болот. Мөмөсүндө С жана башка витаминдер абдан көп. Какым. Какым көп жылдык чөп өсүмдүгү. Суу жээгинде, жолдун боюнда жана ошондой эле огороддордо, тала шалбааларда жана башка жерлерде өсөт. Медицинада какымдын тамыры дары катарында колдонулат. Андан кийинки дары өсүмдүк долоно. Долоно жапайы өсүмдүк. Мөмөсүнүн экстракты менен гүлүнүн ачытмасы жүрөк кан тамыр системасынын айрым ооруларын дарылоодо колдонулуп жүрөт. Эмесе балдар, кийинки суроого жооп беребиз. Суроо: эмне үчүн өзгөчө ийне жалбырактуу токойдо жеңил дем аласың? А. Бактериялардын аздыгынан. Б. Өсүмдүктөрдүн көптүгүнөн. В. Тоодо болгондугунан. Г. Бардыгынан. Кана балдар, убакыт кетти эмесе, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып, сабакка активдүү катышабыз. Эмне үчүн өзгөчө ийне жалбырактуу токойдо жеңил дем аласың дегенде, бул жерде балдар бактериялардын аздыгынан экен. Эмне үчүн? Ийне жалбырактуу карагай токойлорунун бутагындагы жалбырактарда чайырлар жана ошондой эле фитонциттер болгондуктан бактерияларды жок кылат экен. Демек, ийне жалбырактуу токойлордо бактериялар 2 эсе аз болот. Мына ошондуктан эгерде биз ийне жалбырактуу токойго бара турган болсок, биз ал жерден дем алуубуз абдан жакшы болот. Демек, кийинки өсүмдүктөрдүн тиби бул токойлор. Токой өсүмдүктөрдүн негизги типтеринин бири бир же бир нече жыгач түрдөгү дарак, бадал өсүмдүктөрүнөн турат. Кыргызда айтып калгандай, жалгыз бак токой болбойт дегендей, токой бир нече жыгачтын түрлөрүнөн турат экен. Демек, токойлорду биз ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу, жалбырагын күбүмө жана дайыма жашыл көгөрүп турган токойлор деп бөлөбүз. Токойлор Кыргыз Республикасынын аймагында бирдей текши таралган эмес. Өлкөбүздө токойлор 3-4% гана ээлейт.
Кыргыз Республикасынын токойлорунда 120 ашык карагайлардын, бактардын түрлөрү бар. Анын ичинен айрыкча өзгөчө орунду ээлеген жаңгак мөмө жемиш токою бул уникалдуу реликтик токой деп айтсак болот. Арысланбап жаңгак мөмө жемиш токою дагы өзгөчө мааниге ээ. Андан сырткары дагы Кыргыз Республикасынын эндемиги болгон Семенов көк карагайы, Талас ала тоосу, Узун Акмат жана Чаткал тоолорунда кездешет. Андан кийинки дагы республикада кеңири таралган токойлордун бири бул Арча токою. Арча токой Алай, Түркистан, Фергана, Чаткал тоо кыркаларында, Кыргыз ала тоолорунда, Ички теңир тоодо кездешет. Токойлор айрыкча кыртышты, нымды сактоодо, тоо капталдарындагы ар кандай гравитациялык процесстерге туруштук берүүдө жана ошондой эле өзүңөр күбө болгондой ден соолукту чыңдоодо дагы абдан мааниси чоң. Айрыкча ийне жалбырактуу токойлор жана ошондой эле арча токойлор фитонциттерди бөлүп чыгарып, өзүнүн тегерегинде көптөгөн бактерияларды жок кылуу мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Эмесе балдар, андан кийинки өсүмдүктөрдүн типтери альпы жана субальпы шалбаалары. Бул шалбаалар флорасы өтө бай, өзүңөр көрүп турасыңар. Өсүмдүктү гүлдөрү ушунчалык көп экендиги менен флорасынын өтө көптүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Түркүн түстүү гүлдүү өсүмдүктөр өсөт. Деңиз деңгээлинен 3000 метрден жогорку бийиктикте. Өсүмдүгүндө өзгөчө өлөң чөп, примула, мамыры басымдуулук кылып, булар өтө кыска убакыттын ичинде өсүп жана өсүүсүн токтотот. Бирок жай мезгилдеринде альпы шалбаалары ушунчалык гүлдөгөн, ушунчалык кереметтүү жер катары эсептелип, ушунчалык адамды өзүнө тартат. Бул жерлер көбүнчө малдарга жайыт катары пайдаланылып келет. Демек, субальпы жана альпы шалбааларын бирок биз баардык тоолордун эле бийиктиктеринен көрө албайбыз. Айрым жерлерде бул альпы шалбаалары көбүнчө нымдуулук сакталган күнөстүү беттерде болот. Эмесе балдар, үйгө тапшырма. Өсүмдүктөрдүн типтеринин айырмачылыктарын салыштыргыла төмөнкү таблица боюнча. Биринчи өсүмдүктөрдүн тибин жазып, ар бир өсүмдүктүн тиби кандай айырмачылыкка ээ, анын түркүмү, кандай деңиз деңгээлинен бийиктикте жайгашат, жана ошондой эле алардын ар түрдүүлүгүнүн негизги өзгөчөлүгү эмне экендигине көңүл буруп көргүлө балдар. Ошондой эле өзүңөр жашаган жердин аймактарында өсүмдүктөрүн аныктап көрсөңөр болот. Силер жашаган жерде өсүмдүктөрдүн кандай түрлөрү бар, дарылык касиети бар кандай өсүмдүктөр бар, силер аларды кандай шартта, кандай колдонуп жүрөсүңөр. Андан сырткары биздин негизги байлыгыбыз бул токой болуп эсептелет. Демек, токой улуттун байлыгы деген темада дил баян жазгыла. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.